Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Машина кези каналы Ош шаарындагы Ошуну базарынан видео тартым улантууда. Кезек ушул ДВ матчы журналарына келди. 23 ноябрь 2025 жыл. Баасы такталган журналарды көрсөтө берейин. Бул жерде матч 2 Корея спрайт түстө. 2004 салон эко кожа, баасы 260 000 сом, коробка механика. Бул жакта матч 2 Өзбекстан 2005 210 000 сом. Жөнөкөй комплектацияда 4 дөңгөлөк тең жайкы, протекторлары жакшы болду. Анан туманниктер дагы бар экен. Машина сатылды. Сатылды? Баа болуп атат. Бул жерде Тико туруп калыптыр. Ушунда көрсөтөлү. 1997 механика 55 000 сом. Матис Тико аралаштырып. Матис 2 Өзбекстан. 2008 механика 240 000 сом. 778 69 75 65 номеринде. Так, кондиционер жок, алдын кайнектери электро көтөргүчтө, электро гидравлика да бар. Дөңгөлөктөрү кышкы, протекторлору жакшы болду экен, төртөө тең окшош. Матчиз 2 Өзбекстан 2010 240 000 сом. Комплектацияда эмне бар экен? Гидравлика барбы? Бар экен. Алдын кайнектери электро көтөргүчтө. Матчиз сатылды. Сатылды экен? Так. Маалымат кагазы жок экен ошол. Экинчи матчиз көтөрөлү кийинки. Баасы канча болду мунуку? 250 000 бе? Кондиционер жок, гидравлика бар, а? Гидравлика бар. Матчиз канча деп атасыңар? 210 бу же 195 000 бе? 195 000 экен. Ошондой элеби? 195 000. Телефон номериңер жокко? Номерибиз 0990 0990 16 10 15, а? Гидравлика бар болуш керек, а? Гидравлика бар. Ошунда 195 000ге берип берет. Ва алейкум ассалам. 2005. О, бемар. 2005 bir объем. Электропакет, гидравлика. Без комплектация, кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб, 4 цилиндрлүү. Так, булда кондиционер жок экен. Калганда 4 айнектен электро көтөргүчтө, оң капталуу электро көзгө, рейлинг спойлери бар, өз ордунда турат. Анан гидравликасы дагы бар. Баасы канча болду? Баасы 220 кеми бар. 220 000 кеми бар дейт ана. Кудай буйруса. Жакшы жок, мен жаман тартпайбыз. 2004 Матчиз 2 Корея. Салон кожа болсо керек, а? Чехолго далган. Так. Коробка автомат. Катуураак тартыш керекпи? Баасы канча болду? 265 000 сом экен. Матчиз 2 Өзбекстан 2007 250 000 сом. Комплектацияда. Кондиционер жок экен, а? Гидравлика бар.
Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү болот. Бул жакта ушул Ласетти, Ланос, Калос дегендей Матиздер ушул аралашып туруп калышыптыр го. Анан ошо баягы Nexia, ошо Getz, Lanosор деп эмне тартпай атканына себептери ушундай. Ар жерде мурда билесиздер өздөрүнүн кайсыл жерде турган бөлүктөрү бар эле. Дагы деле ушул унаалар өздөрүнүн мындай ордун таба элек да. Ошон үчүн да азыр видеолор чыкпай атат. Кудай бурса келечекте кайтар эле бир ордун таап бир жерге туруктуу туруп калса, ал видеолорду чыгарабыз. Matiz 2 Корея. Коробка автомат. Акчасы канча болду Матизден? 270 миң сом экен. Дөңгөлөктөрү кышкы. Так. Ушунун жанында да бир Matiz 2 Өзбекстан 2010. 270 миң сом. Bunun комплектациясында гидравлика барбы? Бар экен. Так, алдыңкы айнектер электро көтөрүштү. Күзгүлөрүндө повторитель поворота бар, кондиционер жок экен. Спойлер бар. Matiz 3. Бул Европа. 2007. Коробка механика. Акчасы канча болду? 300 миң сом кеми бар дейт. Да кошумча бул жерде мындай индикатор, электронный индикатор. Бул жакта суу вольтаждардын, суунун температурасы, вольтаждарды көрсөтүп турат. Жакшы. Комплектация жагынан алдыңкы айнектер электро көтөргүчтүү. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, гидравлика бар, а? Бар. Анан Европада ABS да болот өзүч. ABS болот. Бул Matiz канча болуп атат экен? 250 миң сом. Коробка автомат. Ушундай. Корея. Домашние пирожки. Да, бул Matiz 2 Өзбекстан. Акчасы канча болду? 240 миң сом. Номер ушундай квадратын алып койдуңарбы? Матизге өзү мынандай узун эле тура келет эле, квадрат номер алып койшуп. Туура. Так, Matiz 1. Маалымат кагаз эле болсо ошондо эле көрсөтүп кое берем. Matiz 1 сурагандар, жакшы молодец Азамат. Негизги керектүү Буна жөнүндө маалыматтарды жазып коюптур. 1998 Корея 150 миң сом. Телефон номери 0530 30 11 68. Кеми бар. Ушундай алып эле жазып койсо болот. Matiz сатылдыбы? Сатылды элекпи? Маалымат кагазыңар жок экен. Matiz канча болуп атат? 280 миң. 2007. Видеода да бир сиздерге мынандай кандай десем, түсү сочный, насыщенный деп коебуз го орусча, ошондой көрүнүп атса керек. Ушо. Так. Matiz 3'tü sırayla. 2008 коробка автомат. Bu Koreya. Koreya. Акчасы канча болду? Такчы. 400 миң сом. 4 айнектен электро көтөрүштү. Заводской эко кожада, айдоочуда персоналдуу чыканак тирегичи бар. Жана отургучунун өзүндө бир позицияда жылытуудагы бар. Эва поликтерде 450 миң сом болот.
А 400 миң бе? А 400 миң. işi var bunların? Жақсы анда. Айымдар қарап қойыңыздар эми. Жақсы эле мотор коробкалары? Барды жақсы дейт. Так. Бул Матизди көрсөтөсөм керек. 2011 Өзбекстан. Жөнөкөй комплектация 260 миң сом. Так, бул жак бетине да өтөлү. Эле көп Матиз көп, бирок жазда келип калып турабы. Шундай көрсөтүп коеюн. 2003 550 миң сом, коробка механика. Мынакей Матиз 1. Bir эле Матиз 1 деп атсаң, мынакей. Дагы бирөөсү турат, Корея. Так, силерден канча болуп атат? 150 миң бе? Ага. 150 миң сом кеми бар дейт. Бул Корея болгон үчүн комплектация жакшы, кондиционер, гидравлика, электро көтөргүчтөрү бар айнектердин. Ошо кагаз ошолбу? Акчасы канча? 85 bin kemi. 85 миң? А, Россия темир номеринде экен. Кеми бар дейт. Кагазын көрсөтүп коелу. Ağzını yuta жазып koy. Жок, телефондар турабы? Телефондорун көрсөтүп кой. 850 bin de жазып кетип калды. Жок, жок. Жок, эми 850 миң болбойт да, өзү деле адамдар ойлонсо деле болот. 85 миң сом. 85 миң сом прикол болгондорго, прикол дегендерге 850 миң сом экен, а? Жакшы. Motor bir avion. Кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб. БСП анда. Бул БС эмес да, коюлуп тур, а? Коюлуп тур Матиз. БС, бирок ошо БС дейин десем да, БС да окшойт мына. Электро күзгүлөрү бар. Жок, Корея болбойт. Корея болбойт. Европада эмес, бул Өзбекстан эле, ошо БС комплектациясы. Ага. Ушундай, Россия темир номерин ошондо эске алып коюңуздар. Эмнеге арзан деп атсак. Болорун да айтып коелу, канча берип эле. 75 миңге. Себеби өткөн аптада да бир Матизди тартканымда 50 миң сомго берип берем деп аткан эле, 80 миң депчи. Бул 75 миңге берип берем дейт. Так, бул жерде баулуп атабы экен, а? 2004, азыр көрсөтпөй эле тура берейин, Корея баулуп атыптыр. Матизди канча деп атат экен? Сатарма? 270. 245 миңге, а? Бааладыңар. Жакындап калдыбы? Мына колдорун көрсөтүп коеюн. Бааланышып атат экен. Берден коңуз акын. Өкөңөр тең бир немеге келди. Сен кош, бул түшсүн. Түшпөйдү. Түшпөй атабы, түшкүлө анда. Түш керек. Шаниси да болот да өзү. 2000 түштүм дейт ана. Эми булардын базарын көрө берсек, туруп калабыз. Видеобуз 1 саатка да чозулуп кетиши мүмкүн дегендей. Насип кылса эми сатып алышат. Матиз 3-тү көрсөтөйүн, Корея. Акчасын канча деп атты? 370 миң сом. Коробка механика. Машина кейджи. Кем бул Кореяда бар да. Кореяда комплектация жакшы болот. Так, айдоочунун отурушунда жылытуу бар экен. Жок, бунда жок. Центр замок пульту менен. Ушундай көрүнүштө. Матиздерге айрыкча ушул жакта адамдар көп экен. Эмнегедир, а? Базарга киргениңиздерде күн батыш жагында. Ушул жакта адамдар көп. Баштан бир алып келсең деле болот эле өзү базарга. Бул Матизди көрсөтүп коеюн. Өзбекстан 2009. 4 дөңгөлөк экен, кышкы. 200 миң сом. Кузовной иш жасалды эле окшойт.
чирик жерлери турат. Эшигинде ушундай крылодо неменин аркасында. Мынабы 2007 жылы чыгарылган Матиз 2 Өзбекстан 260 000 сом. Кеми бар. Телефон номери канча? Ушул басы мына экөө окшошпу? Бул да 260 000. Ушу эки Матиз бир адамга тиешелүү. Бул да Өзбекстан. Так, бунда монитору бар экен. Монитору бар. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, кондиционер жок. Анын экинчисинде комплектациясын көрсөтүп коеюн. Бунда кондиционер бар. Электро так корректировка фар бар эки режимде. Ушундай көрүнүштө. Урматтуу көрүүчүлөр, видеобузду жыйынтыктай беребиз. Адаттагыдай эле ушул лайк менен силерден комментарий, каналга жазылып электер, подписаться басып жазылып коюу. Машина Кежи каналынын жарнама кызматынын номери 701 118 118. WhatsApp номер дагы ушунда.